кандай көчөттөрдү отургузсак болот деги эле ушул теманын алкагында буюрса келген коногубуз менен маектти баштоо алдында турабыз, тааныштыралы. Ооба. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары жана экологиялык техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын кызматкери Бакыт Чороев агабыз бүгүн бизде конокто. Арыбаңыз ага. Саламатсыздар. Саламатсыздар, Урматтуу келипсиз. кеңештер. Студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз. Алгач кармагандарыңыз кабыл болсун. Бүгүн буюрса дал ушул жашылдандыруу темасынын алкагында сүйлөшүп жаткан учурубуз жаз келгенде эле көпчүлүгүбүз көчөт отургузганга шашат эмеспизби? Азыркы учурда бул жакта кандай жаңылыктар бар ошол боюнча? Ооба, туура. Мына жаз жарыш, күз күрөш деп коет. Жаз келгенден баштап эле жерге амал кирип, жандандыруу башталат, жаңылануу башталат. Ошол учурда ар бир үй бүлөнүн эле максаты ошо өзүнүн айланасын жашылдандырып, короосун, эшигинин алдын, мекеме ишканалар болсо, аларда бекитилген өздөрүнүн аймактарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин колго ала баштайт. Ошол эле мекенибизде дагы мына азыркы учурда 2022 жылдан бери башталган Жашыл Мурас улуттук компаниясы ишке киргизилген. Ошондон бери жыл сайын белгиленген пландардын негизинде өлкө боюнча көчөт отургузуу, жашыл массивтердин аянттарын кеңейтүү, ошондой эле Кыргызстандын көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерине өзгөчө көңүл буруу маселеси орчундуу болуп эсептелет да. Мына жаз келер менен эле кээ бир биздин жарандарыбыз ошо өзүнүн короосуна болобу, бир бакчасына же кандайдыр бир мерчемдеп койгон жерге бир жакшы көчөт отургузууну көздөйт да. Ошол учурда кандай көчөттөрдү отургузсам дейт. Кээ бирөө мөмө жемиш бактарын отургузгусу келет. Кээ бирөө тез өсүчү ушул айлана чөйрөнүгө көрүк бере турган породаларды тандап алгысы келет. Ушунун баары үчүн азыр мүмкүнчүлүктөрдүн баарын Кыргызстанда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында токой кызматы бар. Алардын ар бир токой чарбанын өзүнүн көчөтканалары бар. Анда ар кандай ассортименттеги ушул токой породаларынын көчөттөрү өстүрүлүп атат да. Ийне жалбырактуулар бар, жазы жалбырактуулар, мөмө жемиштер бар. Ошого коштой эле жеке менчик секторлорундагы өздөрүнүн питомниктери уюштурулган көчөтканалар да. Алар дагы ошо заманбап ушул калктын баягы кызыгып жаткан көчөттөрүн кандай көчөттөрдү отургузса болот, аларды ошол пайдалуу ассортименттерди өздөрүнүн көчөтканаларында өстүрүшүп, көбүнчө мөмө жемиш бактарыныкын. Анан мына базарга алып чыгып сатып атышат. Ушу шаардык башкаруу жергиликтүү бийликтери ар бир жерде өздөрүнүн ошол көчөттөрдү сата турган жерлерин уюштуруп, элге да кам көрүү иштери башталып атат. Ал эми токой чарбанын жанагы көчөтканаларынан ала турган көчөттөр боюнча маалыматтарды улардын сайттары бар, токой чарбасынын. Ошого кирсе, ар бир токой чарбанын ассортименттери жана баалары көрсөтүлүп чыгарылганда, ошондой кылып кайрылып ишке ашырса болот өзүнүн жеке ойлорун. Ушул көчөттөр боюнча четтен алып келген көчөттөр болобу? Аны биринчи кандай процесстери, жүрүү процесстери, анткени баягы климат алмашканда, географиялык абал алмашканда адаптация деген түшүнүк бар. Ошол нерселерге көзөмөл болобу кай? Эми сиз айткандай сырттан дагы көчөттөр келип ошо отургузулуп колдонулган учурлар азыр болуп жатат. Негизи мунун баарын жана фитосанитардык өсүмдүктөр карантин деген бар. Ошолор аркылуу чек арадан өткөндө дагы көзөмөлдөнүш керек. Алардын илдеттери жокпу, таза көчөттөр келип атабы? Баардыгы тең көзөмөлдөө болуш керек. Анан сиз айткандай бизде Улуттук илимдер академиясында Кыргызстандын алдында токой институту бар. Алардын адистери менен да кеңешиш керек. Баары бир кесипкөй кызматкерлер менен бир кеңеш алып туруп анан алып келиш керек да баардык нерсени. Анан сырттан жана сиз айтып аткан биокоркунучтуулук да түзүлбөш керек. Эртең кандай бир жолдор менен бир
курт кумурскалардын, зыянкечтердин бир түрлөрү кирип кетсе, ал дагы биздин өсүмдүктөр үчүн орчундуу зыян алып келет да. Ошон үчүн мунун коргоо чаралары дагы ошо мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынышы керек. Учурда жана шаарларда деле болуп атпайбы, ар кандай курт кумурскалардыкы же болбосо башка козу карындар өсүмдүктөрдүн да илдеттери чыгып кеткен учурлар болуп атат. Ошол учурда эч ким колун жайып туруп калган жок. Шаар бийликтери да ошо түз эле аракет кылып атышат. Ошо окумуштуу илимпоздор менен түрлөрүн аныктап, күрөшүү жолдорун, чараларын иликтеп, ошого карата ошо айлана чөнөгө дагы терс кесепеттери тийбегендей акыбалда ошо дарылоо иштерин дагы жүргүзүү аракеттерин кылып жатышат да. Жакшы. Билишим боюнча былтыр дагы дал ушул көчөт отургузалы деген сунуш менен жогорку жакка кайрылганыбызда көбүнчөсү азыр полигондорго отургузуп атабыз деп айтып калышты эле. Быйыл кайсыл жактарга көбүнчөсү жашылдандыруу көчөт? Быйылкы жылды баштаганда мына жакында эле Боз Бөлтөк тоосунда Жогорку Кеңештин Альянс фракциясы менен биргелешип, Боз Бөлтөктө дагы суу тартышты, жок да суу, ысыгыраак келген жер, кургакчыл. Ошол жерлердин ылайыктыгына карап, ошол өсүмдүктөрдүн өсүп кетүү жөндөмдүүлүгүнө карап, анан быйыл өрүктүн көчөттөрү отургузулду. Ошо Альянс фракциясынын депутаттары менен биргелешип, ошол бул дагы жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштеринин мындай алгачкы быйылкы жылдын самалыктары. Анан өткөн жылдагы сиз эстеп аткан полигондорго отурулганда бул шаардын жетекчилигинин иш аракеттери, себеби жана бул таштанды төгүүчү полигондорду кайра калыбына келтирүү, ошол жерлердин экологиясын жакшыртуу, жашыл массивтерди кеңейтүү максатында көчөттөр отурулган. Ошону эми жакшы карап, коруп иш аракеттери да жүргүзүлүп атат да. Ошонун акырын жерлердин ошол жашыл массивтердин кеңейүүсүнө алып келген менен, экинчи жагынан абанын тазалоо процессине да өсүмдүктөрдүн тикелей жардам этет да. Мына өсүмдүктөр дүйнөсү, жашыл массивтер негизи жер планетасынын өпкөсү деп. Мына биздин деле шаардын ичинде бактар, айылда жалпы эле Кыргызстан токойлору азыркы жалпы биздин Кыргызстандын жалпы аянтын алып келгенде 6,28% түзүп атат акыркы улуттук инвентаризациянын жыйынтыктары менен. Кыргызстан өзү кичинекей мамлекет болгон менен дүйнөдөгү ошол дүйнөлүк кургакчылыктын 0,13%-ын гана ээлейт. Бирок ошол эле учурда дүйнөдөгү 200 артыкчылыктуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Жана экологиялык туруктуулук, биотүрдүүлүктүн камтылуусу боюнча карап келгенде, мисалы фаунанын 3%-га жакыны Кыргызстанда кездешет. Флоранын, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн 2%-га жакыны Кыргызстанда кездешет. Ошо кичинекей аймак болсо да, ошондой биз биотүрдүүлүккө бай өлкөбүз да. Бирок ошол учурда ушунун туруктуулугун, келечегин жакшы сактап калыш үчүн мамлекеттик деңгээлде дагы ушундай иш аракеттер жүрүп, 2006 жылдан баштап мисалы Кыргызстандын кызыл китеби жаңыртылган эмес. Бул өзгөчө баягы жоголуп бара жаткан сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр, жаныбарлардын түрлөрү киргизилген китеп эмеспи? Ооба. Анан мына былтырдан баштап атайын жумушчу топ түзүлүп, Улуттук илимдер академиясы жана тиешелүү илимий мекемелер менен биргеликте ушул алгачкы кайра жаңыртуу, жаңылоо багытында кызыл китепте иштер колго алынып жүргүзүлүү алдында турат да. Мунун баары келечек үчүн дагы кайсы түрлөр жоголуп кетип атат, өсүмдүктөрдөнбү, жаныбарларданбы, ошонун түрлөрүн аныктап, ошо сактоо чараларын иштеп чыгып, кайра кам көрүш керек да табиятка дагы. Ошол багытта жүрүп атат. Жакшы. Анан сурагым келип атат. Жер кыртышынын абалы
боюнча бүгүнкү күндө көчөттөрдү отургузганда атайын кошумча жер семирткичтерди колдонуп атабызбы? Болбосо баягы көчөттү жерге сайып койсо эле өсө берчү жагдай эмес да, ал дагы кадимки керектүү азыктар менен азыктаныш керек дегендей. Же болбосо жер семирткичтердин баягы кошумчасы жок эле жердин абалы кыртыштары жетиштүүбү, жакшыбы? Туура айтасыз. Бул ар бир жарандын эле көйгөйү өзүнүн ичиндеги маселеси да. Эми бир көчөттү отургузганда анын өсүп кетиши бул натыйжа да. Ооба. Анын алдында ошо көчөт отургузганын алдында ошо жерди тандап жана кумдак жерлер болуп калат, жалаң эле. А жерде азык заттары жок. Ошондой учурлар топуракты кара топурактан аралаштырып, органикалык семирткичтерди кошуп, өсүп кете тургандай шартты түзүп отургузуш керек да. Ал эми чоң массивтерде болсо, бул азыр Жашыл мурастын алкагында деле Кыргызстанда 40 район бар да. Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан ушул 40 районго атайын кайрылуу каттары жолдонгондо, мына быйыл 2025 жылы отургузула турган аянттарды тактап, анда сиз айткандай биринчи топурактын дагы ылайыктуулугун караш керек. Жер кыртышы ошого өсүп кете тургандай, суу менен камсыздала тургандай жана корулуп атайын бир жоопкерчиликтүү кызматкерлерди, адамдарды дайындай тургандай кылып тапшырмалар берилген да. Ошонун негизинде дагы тапшырма түшкөн. Ошо топурактын асылдуулугун аныкташ үчүн лабораторияларга дагы өткөрүп, топурактын анализин чыгарып, мүмкүн шор, туздуу, ар кандай да жерлердин шарттары, ошонун баарын ошондой иликтөөлөрдөн өткөрсө, андан кийин ошого жараша анан ошо топуракка дагы мамиле өзгөрөт да. Эмне семирткичтерди кошуш керек, кандай кошумча жанагындай атайын кошумча азыктандыруучу заттарды кошуш керек да. Ошолордон бериш керек деген сиз айткан көйгөйлөр бул мамлекеттин деңгээлине дагы тапшырмалар берилип, ишке ашырылып жатат да. Анан жеке мындай секторлор үчүн алардын да кызыкчылыгы ошол. Азыр базарларда деле ошо атайын кошумча дарылай турган, кошумча өстүрө турган азык заттары сатылат. Ошолордон колдонуп, өсүмдүүлүгүнө, анын зыянкечтерден мындай корголушуна дагы эртерээк кам көрүп, учурунда ушундай аракеттер жасалып турса, жакшынакай бир 5 жылдай үзбөй көзөмөл жүргүзгөндө бактар деле жаш бала сыяктуу андан кийин өзүнчө мындай өз алдынча өсүп кетүү жөндөмдүгүнө ээ болот да. Жакшы. Азыр бул маекти көргөн кээ бир биздин көрөрмандардын ичинде мен дагы бак отургузат элем, мен деле көчөт отургузат элем десе деген ой пайда болуп, бирок кайсыл жака барам, же болбосо каалаган жериме эле барып отургузуп коюу мүмкүнчүлүкпү, мүмкүнбү деген. Эми ушул өтө туура суроону берип атасыз. Жакын арада ушу министрлик аркылуу биздин местный аркылуу өмүр багы деген бир концепция, долбоор иштелип чыгып атат да, чыкты да. Жакшы экен. Анан мында ушул Кыргыздын түпкү нарыктуулугун, улуулугун дагы даңаздай турган бул долбоор болуп атат да. Мында үй бүлөлүк ички баягы ынтымакты да бекемдей турган концепция да. Мында сиздер айткандай, эгерде өздөрүнүн короосунун алдында мүмкүнчүлүгү болсо, эшигин алдына тигебей же ошол шаардын айылдын бир бурчуна ошо кайрылып, ошо шаардын бийлигине болобу, айылдын бийлигине болобу, парктар болобу, башка жерлер болобу, ошол жерлерге өздөрүнүн жанагы сунуш кылып кошумча отургузам деген бактарын отургузуп, бирок ошонун кийинки өсүп кетүүсүнө, ошонун корголушуна, көзөмөлдөнүшүнө ошо үй бүлө жооптуу болуп калат да. Мисалы эшигин алдына тиксе эле ага атайын кичинекей табличка жазып, Кыргыздын орнаменти түшүрүлгөн. Анан аны илип койсо, кичинекей отурулган көчөттөр өзүнүн үй бүлөсүндө, бала чакасында да көрсөтөт да. Чогуу биргелешип отурушканда алардын дагы аң сезимдери ошо табиятты коргоого,
ошого кам көрүүгө өзгөрөт да. Бул өзү сугарып турат, жума сайын болобу, өздөрү баягы көчөттүн ылайыктуулугуна жараша отургузгандан кийин аны кароо, асыроо жагы ошол үй бүлөнүн мойнуна илинет дагы. Ошолордун кызыкчылыгы да болуп калат. Өстүрүп аткан үй бүлө мүчөлөрүнүкү да болуп калат дагы. Ал канчалык өскөн сайын ал өзүнүн байлыгы катары айтат, жан дүйнөсүнүн байлыгы, табияттын байлыгы катары мамиле кылат да. Бул да кандайдыр бир табиятка болгон көз караштын өзгөрүүсүнө алып келет деген ой менен ушул долбоор иштелип чыкты да. Азыр элге жайылтылып башталат. Муну менен эмнени айткым келет? Муну менен кыргыз илгертен бери эле мына Манас атадан бери эле табият менен таттуу мамиле болууга тарбиялап келген. Ушуну кайра жандандырып, жеке ар бир үй бүлөнүн да ынтымагын бекемдеп, балдардын табиятка болгон көз караштарын калыптандыруу максатында чоңдордун дагы табияттан алыстап кеткен учурлары болуп атат да. Ооба. Муну дагы кайра ошого тартуу максатында иштелип чыкты. Бул өтө жакшы долбоор болуп эсептелет менин жеке пикиримде. Ушул сыяктуу эле башка мамлекеттерде дагы бар да. Мисалы Африкада деле бар. Бир үй бүлөдөн мисалы 2 көчөт деген долбоорлор бар. Жашыл дубал деген долбоорлор бар. Бир деңизден экинчи деңизге чейин орто аралыгындагы өлкөлөр биргелешип ошол бир чоң тилкеде жашыл дубал уюштуралы деген. Анын узундугу дагы 7775 метр Африкада. Мында дагы ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы болуп атат. Эртеңки келечек үчүн кам көрүү. Себеби кургакчылык, мына климат өзгөрүп атат. Ушунун баары тең эле кесепеттер менен күрөшүүгө, элдин жанагындай табиятка болгон көз карашын өзгөртүп, экинчиден кайра ошо климатты өзгөрүүсүндө токтотууга аракет кылган иш-чаралар болуп эсептелип атат да. Мунун баары адамзаттын эртеңки келечеги үчүн жасалып аткан иштер деп эсептейм. Туура. Агайынан кыргыздын бир сөзүнө токтолгум келип атат. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дечи эле. Анан мына ушул тигилип өсүп аткан бак дарактарды канча жылда алмаштыруу процесси жүрүшү шарт. Анткени баягы сиз айткандай үлүшкө бөлүнгөн өзүнүн баягы аянтчасындагы бак дарактарды жарандар өздөрү жашап аткан жердикин өздөрү билет. Баягы денесине кан жүгүрбөй калган кезде кыйып кайра отургузуп, а бирок мына ушул мамлекеттик деңгээлде биздин көчө бойлой тигилген дарактардын коопсуздугу боюнча сурагым келип атат. Канча жылда алмаштырып туруш керекпи? Аларды кандай процесстерден өткөрүш керек? Эми бул бардык дүйнө элдеринде, мамлекеттеринде да ушул маселе жолго коюлуп калганда, бизде деле ошондой. Мисалы жеке чарба болсо эле, жеке менчик болсо эле, ошо короосундагы бакты жөн эле кыйып салууга эле жол берилбейт да. Ал сиз айткандай баягы карлыгы жетип, жашы канчалык жогору болгондо өзүнүн дагы өнүгүү циклы бар бак дарактарындагы. Жашан орто жаштан карыган, анан уже карыган жаштан өттү деген сыяктуучу. Анан ошондо мисалы ийне жалбырактуулар көбүрөөк жашайт. Жазы жалбырактуулардыкы болсо бир 70-80 жылдан кийин эсептелет да булар. Карлыгы жетти деп өзөктөрү дагы саргарып, сиз айткандай жанагындай коркунучтар түзүшү мүмкүн. Катуу шамалдан, жер титирөө, ар кандай табияттын кесепеттеринен жыгылып, зыян алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн жеке короосундагылар деле адамдар билет да. Муну алмаштырыш керек деп, алмаштырганда аны ошо айыл өкмөтүнүн комиссиясы бар. Аларга кайрылып, мен кыйып коеюн десе, экологиянын биздин тутумдардын кызматкерлери менен макулдашат, туура экен. Анын эч кандай эле кыйынчылыгы жок. Ошондо кайрылуу менен эле мыйзамга ылайык ошо кыйбуу иштер жүргүзүлөт. Анан болгону көзөмөлдүү болот. Аны шаардын ичиндеги жана парктардыкы болсо, бул шаардагы жашылдандыруу ишканалары бар да. Алардын көзөмөлүндө болот. Алар дагы атайын кайрылуулар менен эгерде алмаштыра турган болсо, карлыгы жетеби же кандай коопсуздук кырдаалдар түзө турган учурлар болгондо,
атайын мыйзам чегинде кайрылып комиссия түшүп ошолорду аныктап андан кийин анан экологиянын тутумундагы башкармалыктар менен макулдашып тууралыгын андан кийинки иштер жүргүлөт. Бирок кайра ордуна көчөт сөзсүз отургузулуш керек, жаңыртылыш керек. Ошон үчүн мисалы бизде деле азыр учурда бул айланма жолдордо бактарды кыйылып башталып атабы. Мунун баары тең атайын ошо Бишкек мисалы Бишкектин чекесиндеги жана Покровка жактагы аркы айланма жол объездной жактачы ошолорду жолду кеңейтилип атпайбы? Бул дагы Кыргыз Республиканын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин атайын кайрылуусу менен мамлекеттик келечек багытында иштер жасалып, жолдорду реконструкция менен ошо жана коопсуздукту азайтып, жеткиликтүү транспорттордун каттоосун жеңилдетип, ошол эле учурда баягы коопсуздукту дагы биринчи ойлонуп атат да. Адамдын өмүрү кымбат да баарынан. Анан ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде чечилгенден кийин жолдор кеңейтилип, элдерге да ыңгайлуу шарттар түзүлүш керек. Мисалы бир түп жыгач кыйылып атат, мисалы ошол жактачы, ошонун ордуна 3 түп бактара отургузуш керек. Ошондой кепилдик каттар бар, актылар түзүлгөн. Биздин баягы элибиз дагы ушуну туура түшүнүш керек да. Бул ошо адамдардын коопсуздугу үчүн, эртеңки келечек үчүн дагы кадамдар болуп атат да, канча транспорт көбөйүп атат. Ооба. Бир четинен жаңылануу дагы. Жаңылануу болот. Мындан эч бир коркпош керек да. Ар бир мамлекетте эле мына эски имараттарды бара-бара баягы сактап коюп эле кайра ал деле мөөнөтү бар да, жанагындай эле жыгачтар сыяктуу кызмат кыла турган. Ошол мөөнөтү өткөндөн кийин ал ошо үй бүлөгө өзүнө коркунуч түзүшү мүмкүн да. Туурабы? Ошон үчүн мунун баары жаңылануу процессин эч убакта токтотпош керек. Сиз айткан 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген ошол көп мамлекеттик деңгээлдерди карасаң бир эле жакта шаардын ичинде 8-10 тилкеге чейин бир жак, экинчи тарап ошондой багытта жол жүрүп атпайбы. Биздики болсо эми шаардын генералдык пландарына ылайык аракет кылынып, жакшы иштерди, жаңылануулар жүргүзүп атат. Ошол учурда жанагы көчөттөрдү унуткан жок. Чекелеринде сөзсүз түрдө бул эми шаардын дагы өпкөсү да дем алуусун жакшыртуу ошол багытта жакшы иштер жүрүп атат. Жогорудагы баса белгилеп өткөн демилгеңизди дагы бир жолу кайталап коюңузчу агай. Өмүр кандай дедиңиз? Өмүр багы. Өмүр багы, өмүр багы мына ошол чындап эле токтобосун, дагы да болсо алгылыктуу иштер жүрөт деген ишенимдебиз. Анткени ар бир кыргыз жараны бул мусулманчылыкта да ушундай экен. Адам өмүргө бир келген соң бир түп бак тикмейинче баягы адамдык атуулдук парыз экен да. Андыктан мына ошол демилгенин сап башында турган сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайлы агай. Рахмат. Анан азыр мына жерге жетип турганда бизди түз эфир аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз бар. Мына ушул көрүүчүлөргө бир табиятка жакшы чакырык таштап, табиятка бир аяр, астейдил мамиле кылууга чакырык таштасаңыз, маегибиздин сапарын карталы. Рахмат. Эми мекендештериме тилегим ушул. Мына улуу ороз айы дагы өтүп, жыйынтыкталып баратат. Ушунда элибизге бекем ынтымакты өсүп өнүгүүнү кааламакмын. Анан табияттын коргоочу кызматкер катары Кыргызстан гүлдөгөн жашыл өлкөгө айлансын. Ар бириңиздер мына жаңа айтылып аткан долбоордун чегинде болбосо эле ушу жашыл мурасты колдоп, мүмкүнчүлүктүн келишинче ар бириңиздер бак тигүүнү, жакшы адамдан бак калат, жаман адамдан так калат дейт. Ошон үчүн эртең бала чакаңыздар ойной турган кичинекей болсо дагы чакан жашыл аянттарды түзүүгө чакырмакмын. Кыргызстаныбыз өсүп өнүгө берсин. Келе жаткан орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат агай. Биз дагы сиздин сөзүңүзгө кошулабыз. Жогоруда эле сөз кылып атканбыз. Ушу бак дарак, терек деген терминдер кулакка угулганда эле
Чыңгыз агайдын чыгармасындагы Дүйшөн агайдын кош тереги эске келет. Ал жакта да аябай сүрөттөлөт эмеспи? Айылга кире бериште эле дөңдө турган кош теректин шуулдап турганы көрүнөт деп. туура. Ансыгарындай мына ошондой бир кылым жашаарлык аркабызга из калтыруу үчүн жашылдандыруудан эч тайманбайлы, баардык көрчүлөрүбүздү сиздин коштооңузда чакырыкташтайлы. Мына жашылдандырууга буюрса дагы маалыматтар берилет, кайсыл жерге көчөттөр тигилип, кайсыл жерде жашылдандыруулар, өз салымыңыздарды ошол жерге кошсоңуздар болот көрчүлөрүбүз. Сизге ырайчылык агай, бар болуңуз. Жалпы жааматыңызга Элтер каналынан салам айта барыңыз. Рахмат. Бүгүн мына улуу күндө чакырып отурабыз. Бүгүн түн кадыр түнкени жакшы өткөзүңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат.